Саламатсыздар урматтуу футбол сүйүүчүлөр, сиздер менен Sport Life программасы. Бүгүн биз сиздер менен Ош шаары жана Ош облусундагы футзал боюнча жогорку лиганын оюндарына назар салабыз. Өткөн турда сиздерге 7-чи тур оюндары тууралуу айтып бергенбиз. Бүгүн демек 8-чи турга токтолмокчубуз. Демек биз баштадык. Экранга жакын отуруңуз. 8-чи турдун биринчи жуптук беттеши Эмаком менен Озгур командалары ортосунда болду. Эмаком буга чейинки оюндардын биринде да жеңишке жетишпей, турнирлик жадвалда да акыркы орунда калууда. Ал эми өткөн жылдын чемпиондору быйылкы сезондогу оюндары жакшы эмес болгону менен турнирлик жадвалда Эмакомдун астында экенин белгилеп өтсөк болот. Командалардын бул жолку беттеши тууралуу сөз кыла турган болсок, биринчи бөлүктө эки жаат тең бири-бирине жакшы каршылаштыкта оюн алып барышты. Анын жыйынтыгы оюн эсебин 5-4кө жеткирип, биринчи бөлүк озгурлуктардын пайдасына чечилди. Бөлүктө болсо Эмаком 2 гол киргизүүгө жетишти. Озгур дагы 4 гол жаратып, эсепти 9-6га жеткирди. Ошентип 8-чи турду Озгур командасы жеңиш менен жыйынтыктаса, Эмаком бул жолу да утулууга дуушар болду. Экинчи оюн Афим менен Бакайфонд ортосунда болду. Бакайфонд биринчи айланпада 2-3 орунда келаткан болсо, акыркы оюндардын жыйынтыгы менен турнирлик жадвалда биринчи орунга чыгып алышты. Ал эми Афим командасынын абалы деле жаман эмес. Бул команда азырынча 4-чү орунда келатат. Командалардын бул жолку оюнуна токтолсок, Бакайфонд биринчи бөлүктө жигердүү баштап, катар менен 5 гол жаратып алышты. Афим оюнчулары биринчи бөлүктө гол тебе албай, 5-0 эсеп менен эс алууга кетишти. Экинчи бөлүктө Бакайфонд араң 1 гол киргизсе, Афим оюнчулары дагы 3 ирет гол тебүүгө жетишип, экинчи бөлүктө 8-1 менен бул турду өз пайдасына чечип коюшту.
Keyinki жұптық беттеш Жапалақ Ихлас Байчум командалары ортосында болды. Өткен турда Жапалақ Ихлас Озгурга туш келип, бирок ойын болбой калган. Ал эми Байчум командасы 7-нчи турда Афимди утуп алган эле. Бирок турнирлик жадвалда алдыда келатса, Жапалақ Ихластын быйылкы сезондогу абалы начар. Командалардын бул жолку оюну тууралуу кеп кыла турган болсок, биринчи бөлүктө эки жаат тең бирдей оюн алып барып, голдор саны бири-бири менен тең жыйынтыкташты. Мындай көрүнүш экинчи бөлүктө да уланып, бирок оюндун акыркы бөлүгүндө Байчумчулар 2 гол менен алдыга чыгып, эсепти 6-4кө жеткиришти. Андан ары гол жаралбай, командалар ушул эсепте беттешти жыйынтыктоого туура келди. Сегизинчи турдагы акыркы жұптық оюн ТМЖ менен Куршаптык Алдиер командалары ортосунда болду. Алдиер быйылкы сезондо жакшы ойноп жатканын эске алганда турнирлик жадвалда дагы абалы да дурус экенин белгилеп өтсөк болот. Ал эми ТМЖ сезон башын ийгиликсиз баштаганы менен акыркы турларда оюну жүрүшүп, турнирлик жадвалда да алдыга жылып баратат. Командалардын бул жолку беттешине токтола турган болсок, биринчи бөлүктө ТМЖ 2 гол менен алдыга чыгып алды. Бирок ТМЖ оюнчулардын катачылыгынан жакшы пайдаланган Алдиер командасы эсепти биринчи бөлүктө аягында теңеп койду. Экинчи бөлүктө бир катар кызыктуу учурлар менен коштолду. ТМЖ демилгени колго алып, гол тебүүгө алдыга чыгып алганы менен айып соккуларын жакшы пайдаланып, Алдиер да өз эсебин ашырып турду. Анткени менен чечүүчү мүнөттөрдө ТМЖ катары менен 2 ирет гол киргизип, эсепти 6-4кө жеткирди. Ошентип 8-нчи турду ТМЖ пайдасына чечилсе, Алдиер бул жолу да утулууга аргасыз болду.
Демек 8-нче турдагы оюндардын жыйынтыгы менен турнирлик жадвалга назар салалы. Бакай фонд командасы 19 упай менен биринчиде келаткан болсо, Байтүшүм командасынын азырынча 17 упай бар, бул команда экинчиде. 15 упай менен Алдиер 3-чүдө келаткан болсо, ТМЖ 4-чүгө чыгып алды, бул командада 12 упай бар. Афим командасы 5-чиде калууда, бул командада дагы 12 упай бар. Ал эми Озгурду 6-орунда калууда, Озгурлуктарда 10 упай бар. Ал эми Жапалак Ихлас командасы 8 упай менен 7-орунда калууда. Эмакомдо азырынча бир да упай жок, бул команда акыркы орунда баратат. Биз мына ушун менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кийинки оюндарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.